Жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин балдарына биринчи класс. Биринчи класс. Буну мектепке барат. Мектепке барат, ушул жерде Барат. күнүнө 3 ирет тамак берет. Зерикпейт, ар дайым бир нерсе менен машыгат. Же окуу менен, же болбосо мындай спорт менен. Советовали, потому что нормальная школа, арабский язык, английский, русский, там все учат они. Советовали приходить. Пайгамбарыбыздын кандай шартта жашаганын дал ушул кичинекейлерге көрсөтүп, динден көбүрөөк танытууну үйрөтөт экендар. Бул кабинет араб тил кабинети. Дарование Москвы окуу борборун сиздерге сунуштайбыз. Эң негизгиси окууну бүткөн соң мамлекеттик деңгээлде аттестат берет. Ошондуктан шашылыңыздар, азыркы учурда 1 сентябрга чейин прием кабыл алуу жүрүп жаткан учуру. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү канал катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Орусияда Озондун логистикалык борборуна дрон чабуулу болду. Орусиянын Геленджик шаарында бензин таптакыр түгөндү. Украинада ракета жана дрон соккуларынан кеминде 18 адам каза болду. Россиялык журналисттер таанышуу сапары менен Кыргызстанга келди. 22 августка караган түнү Украинанын дрондору Орусиянын Самара облусундагы Чапаевск шаарында жайгашкан Озон компаниясынын логистикалык борборуна сокку урганы кабарланды. Самара облусунун губернатору Вячеслав Ведорышев окуядан кийин объектте өрт чыкканын жана бир нече адам жабыркаганын билдирди. Учурда жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Жергиликтүү телеграм каналдарында тараган маалыматтарга ылайык, окуя болгон аймакта жолдор жабылып, өрт чоң аянтка жайылган. Ошондой эле комплекстин үстүнөн коюу түтүн көтөрүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары губернатор аймактагы өнөр жайышканалардын бирине да зыян келтирилгенин маалымдады. Айрым телеграм каналдарында дрондор Новокуйбышевск шаарындагы мунай иштетүүчү заводду да бутага алганы айтылууда. Чапаевск шаарындагы Озон логистикалык борбору Поволжьедеги эң ири объектилердин бири болуп саналат. Анын жалпы аянты 135 000 чарчы метрге жетери маалымдалган. Орусиянын Краснодар крайындагы Геленджик шаарында жана анын айланасында бензиндин тартыштыгы күчөдү. 21 августта Архипо Осиповка айылындагы акыркы иштеп жаткан май куюучу жайда АИ-92 жана АИ-95 бензини түгөнгөнү кабарланды. Айрым май куюучу жайлардын алдында жүздөгөн автоунаалар кезекке туруп, айдоочулар 16 сааттан ашык күтүүгө аргасыз болгону айтылууда. Буга чейин Краснодар крайынын Сочи жана башка шаарларынан да күйүүчү майдын тартыштыгы тууралуу маалыматтар тараган. Сочи шаарынын бийлиги абал чыңалганын билдирип, тургундар менен туристтерди убактылуу жеке унаа колдонбой турууга чакырды. Август айынын ортосунан тарта Орусиянын бир катар аймактарында бензин сатууга болгон чектөөлөр кайра күчөтүлдү. Маалыматтарга караганда өлкөдөгү айрым май куюучу жайларда бензин менен дизелдин жетишсиздиги байкалууда. Күйүүчү май кризисинин негизги себептеринен бири катары мунай иштетүүчү заводдорго жасалган дрон чабуулдары жана өндүрүштөгү үзгүлтүктөр айтылууда. Мунун кесепетинен Орусиянын көптөгөн аймактарында күйүүчү майга байланыштуу абал улам курчуп жатат. Украинанын бир катар аймактары 21 августтун кечинде жана 22 августка караган түнү Орусиянын ракета жана дрон чабуулдарына кабылды. Алдын ала маалыматтар боюнча кеминде 18 адам каза болуп, 100дөн ашуун адам жаракат алды. Эң оор кырдаал Кривой Рог шаарында катталды. Соода борборуна жасалган 2 соккунун кесепетинен кеминде 16 адам каза болуп, 130 адам жаракат алды. Унааларды тазалоо иштери дагы эле уланууда. Дагы 9 адам дайынсыз болуп, алардын экөө балдар экени кабарланды. Ошондой эле Запорожье облусунда дрон соккусунан 1 адам каза болуп, 4 киши жаракат алды. Киев шаарында да сокку урулуп, Дарнецкий районундагы кампалардын биринде өрт чыкты. Алдын ала маалымат боюнча 1 адам каза болуп, бир нече киши жаракат алган. Түн ичинде Одесса облусунда ракета жана дрон чабуулуна кабылды. Одесса жана Измаил шаарларында жарылуулар болуп, айрым объекттерде өрт чыгып, кээ бир аймактарда электр энергиясы өчүрүлгөнү кабарланды. Украинанын абадан коргонуу күчтөрүнө Орусиянын ракета жана дрон чабуулдары күчөгөн шартта чоң басым түшүүдө. Кыргызстанга Россиянын ири жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган делегация таанышуу сапары менен келди. Бул тууралуу президенттик администрация билдирди. Маалыматка ылайык, сапар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен уюштурулуп, анын негизги максаты кыргыз-орус кызматташтыгын маалыматтык жана гуманитардык багыттарда мындан ары тереңдетүү. Пресс-турдун алкагында россиялык журналисттер Кыргызстандагы ЖМКлардын ишмердүүлүгү, мамлекеттик маалымат саясаты жана заманбап медиа акмалары менен таанышат. Ошондой эле өлкөнүн жаратылышы, туристтик жана маданий жайларын кыдырышат. Иш-чарага Первый канал, Россия 1, НТВ, РТ, Известия, Мир, ТАСС, Россия сегодня, Интерфакс, Комсомольская правда, Урару жана башка ири россиялык медиалардын өкүлдөрү катышууда.
Бул сапар эки өлкөнүн журналисттеринин ортосундагы кесиптик байланыштарды чыңдоого, маалыматтык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана кыргыз-орус мамилелерин мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан жана ошондой эле Спутник KG порталынан алынды.